Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Индияга 3-чү ирет иш сапары менен келип, көптөгөн жемиштүү жыйынтыктар менен кайтып жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Алардын ичинде бул 3-чү жолу келгенибиздин негизги максаты ушул Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе болгон боор оорусун менен ооруп келген кыргыз жарандарыбызды бул чет өлкөгө, тактап айтканда Индия мамлекетинин борбору болгон Нью-Дели шаарына алып келип жаткан кезибиз. Бул жолкусунда дагы 17 январь күнү 3-4 адамды боорун алмаштырууга жана ошондой эле бир мекендешибизде ушул баш оорусу боюнча алып келгенбиз. Бүгүнкү биздин маегибизде ушул Россия Федерациясына караштуу Ханты-Мансийский автономдук округуна караштуу Сургут шаарынын кыргыз диаспорасынын орун басары Аваз Халмамбетов келип отурат. Саламатсызбы Аваз ага? Ушул алгачкы суроолор менен баштасам, Аваз байке, мынакей азыркы учурда ушул Индия жергесинде отурабыз. Ушул Индияга келгениңиздин эң негизги себеби эмнеде болду? Ошодон айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ошондой эле ушул кайрымдуулук фондун жетектеп келген Азамат Байматов жана ошонун өкүлдөрү бардыгы биригип мынакей бүгүнкү күндө Индия өлкөсүндө жүрөбүз. Дели шаарында бул жерге келгенибиздин эң негизги максаты мен өзүмдүн бир тууган агам Ильяс баштан нерв оорусуна чалдыгып, бул оору Сургут шаарында болгон. Ал жерде ушул ооруга чалдыгып реанимацияда жатып, анан палатага чыгып, анан палатага чыккандан кийин врачтар менен сүйлөшүп, эмне кылабыз десек, алар операция жасаш керек башка деп калды. Анан ошонун негизинде операциянын суммасын ал жактан сурасак, ал жакта миллиондон өйдө болот. Андан көрө силер өзүңөрдүн мекениңерге алып баргыла Кыргызстанга деп калды. Анан макул деп Бишкекте больницалар менен сүйлөшсөк, Бишкекте больницаларга келсек, аларда азыр через вена жасай турган деңгээлге жетише элек экен биздин больницадагылар. Алар ушу башты, черепти ачып, ошо черептин ичинде жана жарылган тамырды улайбыз деп ошентишти. Анан биздин башты ачтырганга биздин ата-энем, бир туугандарым көнбөй коюшту. Анан Ошко барып, Ошто азыр бир частный клиника ачылыптыр. Ал жерде жетектеген өзүбүздүн эле кыргыз агаларыбыз экен. Алар менен байланышсак, алар биз жасайбыз деди. Казакстандан врачтар келет. Ошо Казакстандан келген врачтар операцияны жасап кетишет. Биздин эң аз суммабыз $15,000 $17,000 чейин жасалат деп айтышты бул жагын. Анан ошого айла жоктоманга да макул болдук. Анан ошол маалда мен акча жыйнай баштадым. Сургут шаарында өзүмүн кыргыздарга кайрылдым. Ошол жерде диаспорабыз Айдаров Кубанычбек Кутузович, жаштар комитети Калысбек, жаштар активисттери, балдар бүт бардыгы мен акыбалымды түшүнүшүп, ал жактан колдорунан келген жардамдарын топтошуп, 100 миңдей акча мага жөнөтүштү. Андан калган акчаны өзүмүн туугандарым жардам берип, болгон сумманы топтодум. Анан ошол маалда досум Азамат Байматов менен сүйлөшүп калдым. Азамат айтып калды: Авазбек, Индияга эле алып барып көрбөйсүңбү деп калды. Анан ошого Индиядан Мухаммед Ахтар, ушул Фортекс клиникасынын менеджери, переводчик, ошол номерин берди. Мен Мухаммед Ахтар менен байланышып, тез арада ушундай болду, ушул диагноз деп айтсам, ал мага Маптур Авазбек, мен сүйлөшөм врачтар менен деп, ошол эле күнү врач менен сүйлөшүп мага кеч айтты: бул жакка келсеңер $10,000 тегерегинде жакшы сапаттуу түрдө операция кылып, акеңин башын ачпай, через венадан кылып, ошол жарылган тамырды улап беребиз деп мага сөз берди. Анан ошонун негизинде Азамат Байматов менен байланышып, документтерди ырастап, бардыгыбыз ушу 17 күнү Сургут шаарына учуп келип, мынакей бүгүн операция ийгиликтүү өтүп, ийгиликтерге жетишип, Кудай кааласа эртең Кыргызстанга мекенибизге жол алып жатабыз. Аваз агай, мынакей сиздин сөзүңүзгө таяна турган болсок, мынакей ушул агаңызды ушул Кыргызстандан дагы көргөзгөн экенсиздер. Анан баягы ушул менин суроом, сизде сыр болбосо, баягы Кыргызстанда
суммасы канча болду, акча канча деп айтышты. Ошондой эле мисалы турган болсок, ушул операциядан кийин баягы алар кепилдик бердиби? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Алар мага айтышты, бизге клиникага жатканга $2,5–3 миң төлөйсүң деди. Калганы $12,000 болот. Казакстандан врач келет, Миңжылкы деген врач, нейрохирург. Ошол келип операция жасайт, операция жасап бүткөндөн кийин ар бир кеткен запчасын эсептеп айтабыз. $15,000ден $17,000 чейин болот деп мага айтышты ушул сумманы. Ошол эле учурда ушул баягы операция Индия жергесине канчага айланды? Индия жергесинде операция анализдерине бардыгына биригип $1000 акча жөнкөрөттүм. Анан врачтын колуна бүт акысына ал жерде хирургтарга берилет экен, наркозго берилет экен, бүт бардыгына биригип $6,500 бердим. Анан бул жакка келген виза $5,800 болот экен ар бир адамга. Анан Дели шаарына Кыргызстандан билет $16,000 түзөт экен. Ошентип келип, анан бул жерге келгенде бир күндүк гостиница абыз $1,500 болот экен. Ошо менен биригип азыр мен 10 күн жаттым бул жерде. $15,000 гостиницага төлөдүм. $32,000ден $64,000 билет түзгө кетип атат эки адамга. Анан $5,800ден $11,000–12,000 акча визабызга кетип атат. Ошентип жалпы немеси менен $8,5–9 миңге жакын долларга акчабыз кетти. Бул баягы чет жер болсо дагы, алыс жер болсо дагы, мен билишим боюнча мынакей Кыргызстанда өзүңүз айтып атасызбы, $15,000–дан $17,000 чейин болушу мүмкүн депчи. Ал эми бул жакта мынакей жалпылуу эсептеп келгенде баягы көп айтканда $9,000 кетиптир, э? Эми ошол эле учурда салыштырып турган болсок, мынакей Аваз ага сиз Кыргызстандын деле мисалы медицинасын көрүп жүргөнсүз. Ошондой эле мынакей Сургут шаарынын кыргыз диаспорасынын өкүлү катары ошол жакты да билип жүрөсүз. Анан ошол башка жактагы ооруканалар менен бул Индиянын ооруканасынын айырмасы кандай экен? Ошону өзүңүз айырмалап биле алдыңызбы? Мен бир тууган акем Ильяс ооруп Сургут шаарында травматологияга больницага алып барганымда, ал жерде дагы аябай жакшы кабыл алышты. Ал жерде 15 күндөй жатты, 3 күн реанимацияда жатты, 12 күн палатада жатты. Алар өзлөрүнүн колунан келген жардамдарын көрсөтүштү. Анан Россия мамлекетинин экономикасы жакшы болгондуктан биринчи жардамга алар акча алышкан жок менден. Бир тыйын акча алган жок Россия мамлекети. Анан алар айтышты, бизде азыр өчүрөт көп, аябай оорулар көп, ошого өзүңөрдүн мекениңерге алып баргыла деп айтышты. Эми алардын антип айткан себеби, алар ойлошту, биздин Кыргызстанда дагы медицина бекер карайт. Страховой полистери бар булардын деп, ошол негизинде айтышты алар. Бул жерде болсо кымбатка болуп калат, көпкө түшүп каласыңар деп. Анан ошого мен Кыргызстанга алып келдим, бирок Кыргызстанда мен 12 жылдан бери Сургут шаарында эмгектенип жүргөндөн Кыргызстанга больницага көп ишим түшкөн жок. Бирок больницалардын акыбалын барып көрдүм. Ош областный больницага бардым, Ош городской больницага бардым. Барсам, акыбалдар аябай начар. Врачтар, главврачтар өздөрү айтышты, бизде андай тиешелүү аппараттар жок бизде. Мамлекеттен жардам болбой атат бизге. Ушундай аппараттар жок, ошон үчүн биз колдон келбейт мындай операция жасаш деп мага түшүндүрүштү. Анан ошол жерде клиника ачылыптыр, ол клиникага Казакстанда Новосибирскиден келип операция жасашып кетишет экен. Анан ошолор жасайт деди. Ага кепилдикти булар беребиз дешти. Бирок биринчи эле түрдө булар акча төлөйсүң деп көбүнчө ушул акча жагына кызыгуу болду да. Анан Индия мамлекетине келдик. Дели шаарындагы мен бул жерде Fortex анан JP деген эки клиника бар экен. Ошонун мен биринчи негизинен Fortexке келгем. Ал жерде бул жер менеджери Мухаммед Ахтар JP-нин нейрохирургтары аябай жакшы дегенден ошол жерге алып бардык. Ол жерге бары менен эле анализге салышып, аппараттар аябай күчтүү экен. Агамды 2 күндө эле операцияга киргизип 3 саатта чыгарып койду. Чыккандан кийин мен өзүм ал жерде 3 күн карап жаттым. Бирок жыйынтык аябай сонун. Жыйынтык аябай сонун. Бул жердин медицинада иштеген врачтарына, хирургтарга, бүт кызматкерлерине мен аябай терең ыраазы болдум. Эң жетишкен деңгээлде бизди карашты. Аваз ага, мынакей сөзүңүздүн башыңызда айтып кетсе эле,
ушул Индия жергесине кел деген негизги идея кимден чыкты? Жана мынакей Азамат Байматов тууралуу айтып кеттиңиз. Ошол Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушул Индияга келүүдө сиздерге кандай көмөк көрсөттү? Кандай өздөрүнүн оюн же ошондой эле жардамын көрсөтө алды? Индияга келгенге себеп биз массалык маалыматтар аркылуу, кайрымдуулук фонд аркылуу ар дайым эле көрүп жүрөбүз. Канчалаган мекендештерибиз ушу кайрымдуулук фонддун артынан Индияга келип шифа таап кетип атышат. Аябай жетишкен деңгээлде операция жасап атышат бул жерде. Анан ошого мага биринчи түрткү болгон Азамат Байматов. Мен Азамат менен байланыштым. Азамат айтты, ал жакта биздин переводчиктер бар, ал жакта бизди жакшы тосуп алат дегенден мен туура эле ошол Мухаммед Ахтардын номерин алып өзүм байланышка чыгып, мен Азаматтын досу болом, ушундай проблема болуп калды десем, Мухаммед Ахтар эч отказ кылбастан мага тез арада жардам көрсөттү. Эң жакшы Аваз ага айтсаңыз, мынакей сиз билген ошол Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мынакей көбүнчө ошол кыргыз мигранттар менен көп иштешип келет да. Ошондой эле мынакей кыргыз элиндеги кайдыгер карабаган баягы боорукер адамдардын көпчүлүгү, мындайча айтканда 60% ушул баягы чет жерде иштеп жүргөн кыргыздарды түзөт да. Анан сизге мен ушундай суроо бергим келип жатат. Сиз дагы ушул Сургут шаарында кыргыз баягы мигрант болуп жүрөсүз да. Азыркы учурда мынакей ушул 2009-жылы, былтыркы жылдары, ушул 2018-жылдары кыргыз мигранттардын абалы кандай азыркы учурда? Азыркы учурда мен ушу Россияда ушул жактан барган мекендештер менен тыгыз байланышта иштеп, ушул мекендештердин, мигранттардын арасында жүргөнүм үчүн азыркы маалда кыргыз мигранттарынын ар кайсыл мамлекетте ар мигранттын жагдайы ар башка. Москвада өзүнө жараша проблемасы бар, Кореяда өзүнө жараша проблемасы бар, Америкада, Дубайда ар кимдин өзүнө жараша проблемалары бар. Андан мен ушул Сургут шаарында иштеп жүргөндүктөн биздин Сургут шаарында документ маселеси бир аз кыйынчылыкты жаратат. Азыр 2018-жылы чыккан закон боюнча ар бир барган мигрант өзүнүн жашап аткан квартирасында регистрация коюш керек. Ошол эң негизги маселе болуп жатат азыр бизде. Анан ол мигранттар квартира силмат эткенде азыр биринчи очередь мурда барышып квартиранын абалын көрүшчү эле, өзүнүн иштеген жайына жакынбы, алысбы ошол менен көрүшчү эле да, ошону тандашчу эле. Азыр мигранттар квартира силмат эткени барганда биринчи эле барышып, биз ушул жерде жашайбыз, бизге ушул жерге регистрацияга коюп бер деп, эң чоң биринчи маселе ошол. Анан ал орус өкүлдөрү, орус жашоочулары, алар ушундай калк келишет, документ жагынан аябай коркушат. Анан если үйүнө пропискага коюп кое турган болсо мигранттарды, булар коркушат, эртең бизден ФМСтен штраф кылып коюшу мүмкүн деп түшүнбөстүктөр көп ошондой. Анан ошого эптеп мигранттар түшүндүрүшүп, жакшылап сүйлөшүшүп, бир 50% Сургут шаарындагы мигранттар өздөрү жашап аткан жерде регистрациялары бар, 50%ники жок. Алар башка жерде регистрация коет, башка квартирада жашап атышат. Эгерде көчөдөн полиция кызматкерлери кармаса, бизде шаар кичинекей болгондуктан зерикпестен ошол мигранттын паспортун карап, кайсыл адресте болсо ошол адресин алып барып текшерип жатат. Ал жерге баргандан кийин бунун документи ошол үйгө коюлган болсо, үйдүн ичине кирип текшерип, ошол жердеги жашап аткан башка мигранттардын документтерин текшеришип, кимдин документи туура эмес болсо, ошолорду кайра отделге алып кетип коюп атат. Бизде ошондой жүрөгү өткөн маселе бар азыр. Мынакей Аваз агай, менин түшүнүгүм боюнча кыргыз ушул Сургут шаарындагы кыргыз диаспорасы баягы ар бир мамлекетте кыргыздын өзүнүн элчилиги болот эмеспи? Мисалы турмусук Россиядагы Москва шаарында жайгашкан кыргыз баягы элчилиги. Бирок элчилик ар бир областта, ар бир шаарда болбогондуктан ушул башка, мисалы сиздерге окшоп Сургут шаарында кыргыз диаспорасы, мындайча айтканда ушул кыргыз элчилигинин баягы жумушун аткарат экенсиздер да.
Анан меске бир мисал келтирип кетейин. Баягы кыргыз элинин жүрөгүнө өкөгөн бир маселе болгон. 2018 жылы ушул баягы Москва шаарында жанакы таксист бала жанакы футбол, дүйнөлүк футбол болуп жаткан учурдагы сүйүсүп кеткен. Жана ошондой эле кыргыздар кафеден кафеге мушташып кеткен. Ошол маселелер кыргыз мигрант бул кайсыл жактан чыгат? Жана ошондой маселелер Сургут шаарында кездешеби? Эгер кездеше турган болсо, сиздер кантип алдын ала аласыздар? Бизде Сургут шаарында өзүбүздүн 4000ге жакын Сургут шаарында жана Сургут райондорунда мекендештерибиз бар, официальный ФМСте катталган. Алардын айрымдары келишет, айрымдары Сургутка барышат. Анан биздин өзүбүздө азыр такси уюмдары бар. Ал такси уюмдары өздөрүнүн аксакалдары бар. Алар топтолушуп, тамак жеп, аш жешип, ушундай жамандык жакшылыктарды акча жыйнашып, ушинтип кызмат көрсөтүп келишет. Тилекке каршы мындай азыркы ошо Москвада болуп өткөн проблемалар бизде Кудайга шүгүр жок. Эмнеге дегенде өзүбүздүн аксакалдар, таксистердин аксакалдары ошол проблемаларды ар дайым жыйын өткүзүшүп, бири-бирине сабак айтышып, үйрөтүшүп, ушинтип тез-тез кезигип турушат. Анан биз дагы 2018 жылы бир эле диаспоранын өкүлүнүн карап отуруп өрбөйлү деп өзүбүздүн ар бир областтан барган жарандардан коом өкүл шайладык. Бизде азыр Сургут шаарында Кыргызстандын ар бир областынан жана Кыргызстандын ар бир райондорунан 17 коом уюшулуп, ал жерден 17 өкүл шайланды. Ал 17 өкүл жана 17 жардамчысы. Булар эмне иш кылышат? Булар менен биз ар дайым тыгызда болуп, биздин Сургутта кандай проблема болуп калса, адам бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, жана ар кандай адамдын башына иштер түшүп кала турган болсо, жана бирөөлөр жардамга муктаж болуп кала турган болсо, биз ошол коом өкүлдөрү диаспора бош болуп, баарыбыз чогула калып, сүйлөшүп, ортодо кеңешип кесип, ушундай проблемаларды жаап келүүдөбүз. Анан бизде кыргыздардын 2 кафеси бар. Ал кафеде дагы өзүбүздүн жакшынакай байкелерибиз ачышкан. Ал жерде бизде Москвадагыдай андай саат 4-кө чейин, 5-ке чейин таң атканча иштей турган режим жок. Биз ал жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ал жерде өзүбүздүн эле чыган жигиттерибиз барып карашып, тартипти сакташып, ал жагынан бизде азыркы маалда өтө деңгээлибиз жогоруда тартип жагынан. Ошентип мен Сургут шаары менен сыймыктан алам. Биздин YouTube каналдын көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалымат берип кетсем, ушул Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун бекер дүкөнүнө эбегейсиз өзүнүн салымын кошуп келген ошол Сургут шаарындагы кыргыз диаспорасын айта алабыз. Себеби ошол жактан кыргыздар өздөрү баягы базарлардан кийимдерди чогултуп, ошол кыргыз жергесине бизге бекер жеткиз берип, жана ошол кийимдер бүгүнкү күндө муктаж болгон жарандарга өз дарегине жетип жаткан кезде Аваз агай эмеске да бир суроо бергим келип жатат. Ушул мынакей Кайрымды бол коомдук азыркы учурда ушул кайрымдуулук фонддор көп да. Анан кийин баягы фонддорго элде көбүнчө ишеничке кире албайт да. Ошол эле учурда мынакей сиздер өзүңүздөр ушул Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун кылып келген иштерине ишеничке кирип, ошол жактан өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген кайрымдуулук иштериңиздерди жасап келесиздер. Буга сиздерге эмне түрткү болду? Бул маселе боюнча мен мындай деп айтам. Биз Кайрымдуулук фонду негизделген күндөн баштап YouTube каналынан ар дайым ушундай кыйналган элдерге жардам берип, үйү жок адамдарга үй салып берип, анан ошентип бекер дүкөн ачылып, дүкөнгө туш тараптан кийимдер келип, ошол муктаж болгон үй бүлөлөргө тапшырыла баштаган болчу. Биз ошолорду через YouTube канал аркылуу көрүп, биз дагы чекеде карап тура албадык. Анан биздин өзүбүздүн Сургут шаарында азыр WhatsApp группаларыбыз бар. Ал жерде жалаң эркектер группасы 2 группабыз бар, аялдар группасы 2 группасы бар. Эркектер катышкан группада аялдар кошулбайт бизде. Бизде тартип ушундай болгон. Анан биз ошол группалар аркылуу ошол жерде өзүбүздүн жакшынакай аксакалдар болуп, жаштар болуп сүйлөштүк. Ошентип биз дагы чекеде турбастан сомдун эле артынан жүрө бербей сооп издейли деп кайрылуу жасадык. Кайрылуу жасасак, биздин кайрылуу жасаганыбыз теке кетпей, элдер макул болушту. Анан
Биз ошо WhatsApp группалар аркылуу ушундай Бишкекке кайрымдуулук фондуна кийим жөнөтөбүз. Кимде ким ушундай базарларда иштеген болсо, кимде ким жеке соода кылган болсо, колуңардан келген жардамды көрсөткүлө деп элге кайрылдык. Элдер бардыгы макул болушуп, WhatsApp группа аркылуу тексттерди жазып, ушул күнү кийимдерди топтойбуз деп ал жерге номерлерибизди тиркедик. Ошол күнү 2-3 машина болуп Шоргул шаарына кыдырдык. Бизде бир эле күндө 10-12 сумка жыйынтык болду. Ал жерде бардыгы таза кийимдер. Анан ошол сумкаларды пакетке, сумкага салып, упаковкалап, сыртына жазып, Шоргул шаарынын атынан ошо Бишкекте кайрымдуулук фондко жардам деп өзүбүздөн Сургут Бишкек каттаган, спринтер айдаган, Mercedes Vito айдаган, грузовой машина айдаган таксист агаларыбызга кайрылдык. Алар ушундай элге жардам болсо биз акы албайбыз. Биз дагы акчаны эле артынан жүрө бербестен биз да сооп келешели дешип, 2-3 сумканы бекер Бишкекке түз эле кайрымдуулук фондунун магазинине алып келип берип жатышты. Анан ошону берген адамдар дагы биздин атыбызды айткыла дейт, атыбызды айтпагыла дейт. Ошентип ал жерде эч кандай коммерческий түрдө эмес, бардыгы ушу Алланын ыраазычылыгын табыш үчүн, сооп табыш үчүн ошол ийгиликтер менен иштеп жатабыз. Аваз агай, мынакей өзүңүз көрүп келесиз. Эң жакшы Аваз агай, сиздердин да ушул колдооңуздарга ушул жалпы кыргыз элинин атынан биз да өзүбүздүн рахматыбызды айтабыз. Анан мындай суроо бергим келип жатат. Баягы сиздин жеке көз карашыңыз боюнча мынакей кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фондунун кылып келген иштерине кандай баа бере алат элесиз? Мен кайрымдуулук фондунун кылып келген иштерине өтө жогорку деңгээлде баа берем. Сыймыктанам. Ушундай биздин Кыргызстандан ушу Азаматка окшогон, Раджеп Байкеге окшогон, Райкан эжебизге окшогон ошол кайрымдуулук фонддо иштеп келген бардык мүчөлөргө ошондой эле тилек айтайлы сага. Биз ар дайым YouTube каналынан бир эле биз эмес, дүйнө жүзү көрөт. Силердин кылып кеткен ишиңердин ар бири так элге отчеттук түрдө берилип жатат. 5 сом акча келсе 5 сом берилет, $1000 келсе $1000 аманатка кыянат кылбай эгелерине тапшырып жатасыңар. Ошого биз сиздерге толук ишенип, кайрымдуулук фондуна ар дайым силер менен тыгыз байланыштабыз. Эң жакшы. Анан ушул баягы башкы суроого, негизги суроого кайрылып келе турган болсок, мынакей азыр мына Инже жергесиндебиз, мындайча айтканда. Анан өзүңүздүн дагы бир оюңузду айтыңызчы, мынакей бул Инже жергесиндеги баягы элинин кабыл алуусу жана ошондой эле мынакей оорукананын кабыл алуусу, ушул баягы өзүңүздүн жеке көз карашыңызда Кыргызстандын ооруканасы менен Индиянын ооруканасын кандай салыштыра аласыз? Мен өзүмдүн жеке көз карашымда Кыргызстан менен Индиянын ооруканаларыны эми Кыргызстан өзүбүздүн мекенибиз. Кыргызстан мынтип 92-жылдан бери эгемендүү болуп, бизде мынтип 5-президент иштеп атат азыр. Ошол Кыргызстан эгемендүүлүк болуп түптөгөндөн бери эгер ошол калыпта жакшы биздин башыбызга президент келип, Кыргызстан экономикасын ошол бойдон кармап, Өзбекстанга окшоп жакшы башкарып кеткенде, биздин деңгээлде эле ушул малга келип калмакта. Анан ошого тилекке каршы бизде ушундай революциялар болуп, өзбек-кыргыз урушу болуп, ушундай Кыргызстанда ушундай уруштар болгон себебинен, президенттери качып кеткен себебинен биздин Кыргызстан азыркы маалда ушундай деңгээлге келип калды. Анан бул Индия шаарында азыр мен сүрүштүрүп көрсөм, дүйнө жүзү боюнча медицина боюнча экинчи очередте турат экен. Биринчи Израиль, экинчи Индия шаары экен, өлкөсү экен. Анан Индия шаарына келип, биринчи эле аэропорттон бизди Мухаммед Ахтар тосуп алды, алып келип гостиницага жайгаштырды, врачтарга көрсөттү. Бул жерде Индия өлкөсүнүн граждандары, адамдары аябай жакшы тартиптүү, бир адам менен иши жок ушундай адамдар болушат экен. Жөнөкөй адамдар болушат. Анан больницага дагы барганда, больницада дагы өтө тез кабыл алышып, бул жерде переводчик балдар бар экен. Алар жардам беришип, ушундай
өзүңүн оюңу переводчиктерге орус тилинде айта алат экенсиң. Алар врачтар менен өзлөрүнүн индия тилинде сүйлөп, ортодо которуп беришип. Бир аз кыйынчылыктар бар тил жагынан. Бирок ишке ашырса болот, өзүңүн оюңду түшүндүрүп айта аласың. Авас агай, мынакей ушул келип, мына бул Индияга жергесине биринчи жолу келишиңизде туурабы? Ошол биринчи жолу келгенден кийин мынакей бул жерде жүргөнүзгө болжол менен канча күн болуп калды? 17-сине келгенбиз. Жакшы. Ошол бир нече күндөрдөн бери мынакей мындайча айтканда бул жерде баягы бул жагын билип, мындайча айтканда чуңкурун билип, түз жолун билип калдыңыз да. Анан ошол будан кийинки келген кыргыздарга сиз ушул Индия жергесине келгенде өзүңүздүн кандай кеңешиңизди бере алат элесиз? Мындан кийин кыргыз жерине, Кыргызстандан Индия өлкөсүнө келген эч ким оорубасын биринчиден. Эми тилекке каршы Алла Таалам сыноо берип, ушинтип ооруга туш келген азыр мекендештерибиз аябай көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө боор оорусунан, бөйрөк оорусунан, ар кандай ооруларга чалдыккандар көбөйдү. Ошо биздин Кыргызстанда медицинанын алсыз болгонуна караштуу көбү Индия өлкөсүнөн келип жатышат. Анан бул жакка келгенде кыргыз мекендештерге эмне деп айтат элем? Өзүңүздөрдүн биринчиден визаңыздарга так болгула, виза аштырып, анан эсли бул жака оорулуу келсе, оорулууга эсли пересадка болсо, бир донор кетет. Ошол донордун анализин жакшылап текшерип, анализдерине жүрөк оорусуну, өнүн боорунда жана канында кандай оорулар бар, ошол ооруларды жакшылап Бишкектен жакшы частный клиникалардан текшертип, ошону билип алыш керек биринчи орунда. Экинчи орунда биздин Бишкектен жакында эле биз менен кошулуп келген Жазгүл эжебиз Бишкектен аппаратка түшкөн, анализдерин тапшырган. Бирок ал жактын анализдери менен Индия өлкөсүндөгү клиниканын анализдери туура келбестен биздин Кыргызстандын анализдери туура эмес чыгып калды. Ал жерде башка диагноз айткан, бул жакка келгенде бул жерде аябай күчтүү аппараттардын текшерүүсү менен бул жерде башка эле анализ чыгып калды да. Анан дагы бир эжебиз келди биз менен кошулуп. Ал эжени Бишкектен айткан, аппаратка түшкөндө анализ тапшырганда сиздин бооруңуз леченияга керек. Ошо Индия өлкөсүнө баргыла деген. Ал эже лечение кылам деп келген. Келгенден бул жерге аппаратка түшкөндөн кийин операция болуп калды. Ошого биздин Кыргызстан менен Индия өлкөсүндөгү Fortex клиникасынын чыгарган анализдери бири-бирине төп келишпей атат. Ошого айтат элем, анализдерди Индия өлкөсүнө келип, эсил ошол пересадкага азыр бул жерде $25,500 болуп сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бул жерге келип анализ тапшырса, ошол акчанын ичинен эсептелет. Кошумча акча төлөнбөйт. Ошону айта алам. Анан дагы кошумча айтып кетчү нерсем, бул жака келип жатканда продуктуңуздарды алып алсаңыздар, бардыңыздар кыргыздар. Туз, чай бул жерде бар. Нан, основной нан. Şu өзүбүздүн Кыргызстанда желе турган продукттарды алып алса, бул жердин тамактарына келгенде бир жума көнүш албай аябай кыйынчылыктар болду. Албетте, мынакей ушул Аваз агай баягы ушул маегибиздин аягында ушул көрүп жаткан YouTube каналындагы кыргыз мекендештерибизге өзүңүздүн кандайдыр бир ыраазычылыгыңыз, ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун кылган ишине ыраазычылыгыңызды жана ошондой эле өзүңүздүн кеңешиңиз болсо, ошол элге кайрылып айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, мен силерге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден, эмне себептен биздин кыргыз халкы, кыргыз эли аябай ынтымактуу, боорукердүү эл келебиз. Бул жерде Индия өлкөсүндө врачтар дагы аябай кыргыз элине таң калышып, мындай жашоодо аз кездешет экен. Биздин кыргыздар бир боорум деп бир тууганында өздөрүнүн боорунан 60% бооруну берип жатышат бир туугандарына. Ушул бир тууганым дагы мага окшоп жашаса экен, бир эненин курсагына баттык эле, ушул кантип эле ушул бир дүйнөгө батпай калайлы деп ушинтип берип жатышат. Ошонго мен аябай терең ыраазычылык билдирем кыргыз элинин ушундай ынтымактуулугуна.
ушундай боорукердүүлүгүнө. Ошо менен бирге мынакей биз менен кошулуп Ширин эже келди, Сапар Али келди, Нифтулла келди, Жазгүл эже келди. Ушул мекендештерибиздин дагы бардыгына 25 мың, 26 мың доллардан акча сарпталгандыктан бардыгыңыздар чекеде карабай ушул кайрымдуулук фонддун YouTube каналына чыгарып элге кайрылуусуна бардыгыңыздар кайдыгер карабай колдон келген жардамдарыңыздарды кошуп тез арада акча чогултуп ушул мекендештерди Индия жергесине жөнөтүңүздөр. Ошого баарыңыздарға терең ыраазы билдиребиз. Ошо менен биргеле ушул кайрымдуулук фонду жетектеген Азамат Байматов, кайрымдуулук фонддо кызмат кылган бардык кызматкерлерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип ар дайым күнү түн иштеп, Ошко барып, Лейлекке барып, Индияга келип, Бишкекке келип, өзлөрүнүн жеке жашоосундагы, коомдун жашоосундагы бир эле моментти алып кетип атканына биз чекеде карап ыраазычылык билдиребиз бардыгыбыз. Анан дагы ошо менен бирге бардык мекендештерге кайрыламын. Дүйнөнүн булуңгурсунда жүргөн бардык мекендештерге кайрылам. Силер дагы чекеде карап турбастан ушул малга чейин жардам берип келдиңиздер. Мындан бияка дагы колдон келген жардамыңыздарды берип, ар дайым ушинтип кызматта болуп, ушинтип ооругандарга жардам берип, муктаж болгондор муктажын чечишкен ар бирибиз кошумчаларды кошуп жардам берсек, биздин арабызда ооругандар, майып болгондордун саны азаят эле. Ошолорго жардам берип, ар бир адамдын жүзүнө жылмаюу тартыласак, биз үчүн аябай бир жетишкендиктер деп ойлойм. Ошого баарыңыздар чекеде кайдыгер карабастан колуңуздан келген жардамыңыздарды берсеңиздер. Чоң рахмат Табызбек, сиз дагы ошол өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип бергениңизге чоң рахмат айтмакчыбыз. Ошол эле жалпы ушул Сургут шаарындагы колдоо көргөзгөн ар бир кыргыз мекендешибизге, кыргыз мигрантка ушул жалпы кыргыз элибиздин атынан терең ыраазычылыкты билдиребиз. Анан урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биз менен маекте Россия Федерациясынын Ханты-Мансийский автономдук округуна караштуу Сургут шаарынын кыргыз диаспорасынын өкүлү Аваз Халманбетов болду. Негизи эле урматтуу мекендештер, сиздерге аягында ушул биздин маегибиздин аягында кыскача маалымат катары берип кетсек, мынакей ушул 17 январда Индия жергесине аттанып, бул жерге 5 мекендешибизди алып келгенбиз. Алардын ичинен ушул Аваз Халманбетовдун бир тууган агасы ийгиликтүү операция болуп, азыркы учурда кыргыз жергесине кетүүгө даяр турат. Ошол эле учурда мынакей баарыбыздын жүрөгүбүздү өкөп, ар бир кыргыздын жүрөгүнө өкөгөн Ширин мекендешибиз дагы ийгиликтүү операциядан чыкты. Ошол эле учурда Сапар Али мекендешибиз дагы ийгиликтүү операция болду. Ал эми азыркы учурда ушул Нутфила мекендешибиз жана ошондой эле Жазгүл Турдуева мекендештерибиз калды. Баарыңыздардын колдооңуздар керек. Анан биз Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду сиздерге маалымат берип жатканда, ушул Индия жергесинде болгон боор алмаштыруу операциясы 26 000 АКШ долларын айтып келгенбиз. Бул 26 000 Америка доллары бул бир гана операцияга. Ошону дагы биз кененирээк маалымат берип кетсек, бул деген баягы 26 000 долларга операция болсо, андан кийин бул жакта баягы жол киреси жана ошондой эле баягы ичип жеген акчаларына дагы сиздердин колдооңуздар керек. Андыктан баягы кайдыгер карабай ушул мекендештерибизге өзүңүздөрдүн колдооңуздарды берсеңиздер деп биз ушул кайрымдуулукка чакырып келмекчибиз. Андыктан урматтуу мекендештер, биз менен сооп табуу жолунда бирге сапарлашып болуңуздар. Сиздер менен Тилек Айталиев, чоң рахмат.